Казак тилинде белгилүү чыгармалар менен чыккан бир катар дүйнөлүк студиялар толукталууда. Disney менен Pixar студиясынын казак тилин колдоо демилгесине Sony Pictures компаниясы кошулду. Бул жолу компания Venom соңку бий фантастикалык экшен чыгармасын казак тили коомчулугунун сунуштамасы менен өз каражатына которуп дубляждады. Айттым ғой шыдамыз деп! Сен мені Том Круз деп педің! Атактуу үчөлтүктүн финалдык бөлүгүнүн казак тилиндеги версиясы көрүүчүлөрдү кубандырууда. Буга тасманын бир жума ичинде 18 миллион теңге акча чогултканы далил. Белгилей кетсек, быйылкы дүйнөлүк премьерлердин казак тилине которулушу болуп көрбөгөндөй рекорддук көрсөткүчкө жетти. Казак тилинде кино көрүүгө болгон көрүүчүлөрдүн каалоосу артты. Мындан ары популярдуу чыгармаларды казак тилине которуу салты улантылат. Ой жұмбақ деп аталатын балаларға арналған Pixar'дың фильмі. Ой жумбак делген балдарга арналган Pixar тасмасы абдан жакшы көрүү чогулту. Бул убакытка чейин казак тилинде дубляждалган тасмалардын арасында рекорд койду. Азыр чыгып жаткан кино өзүнчө уникалдуу. Эми бул таза балдар киносу дегенди билдирбейт. Блокбастер тасмасы негизинен бойго жеткен көрүүчүлөргө арналган. Негизинен ересек көрерменге аударған.